Assalamu алейкум. Бүгүн сиздер менен өтө сонун, сергитүүчү муздак суусундук жасайбыз. Ал үчүн бизге ушул заттар керек болот. Эң биринчи лайм сөзсүз түрдө керек болот. Бизге азыр буну бөлөбүз. Ортосунан эгерекче кылып кесип алабыз. Аны бокалдын сыртына козгогонго колдонобуз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып, ал ушундай кылып тегерекче кылып алгандан кийин бул жактан мына видеодо көрсөтүлгөндөй кылып кесип туруп, бокалыбыздын четине ушундай кылып сүртүп, коздук үчүн сахарды ушундай кылып койсоңуздар аябай сонун болот. Ал эми бул жактагы лаймды болсо, азыр биз блендер менен эзебиз. Буларды коюп турабыз, кийин кошобуз. Буну сразу эле бокалдын сыртына коюп койдук. Азыр бул жакка лайм менен миятанын жалбыракчаларын салабыз. Андан кийин спрайт же болбосо өзүбүздөн чыккан А+ суусундугун куйсаңыздар болот. Бир аз куйгандан кийин эми блендердин жардамында аябай майда кылып эзебиз. Бир аз бүртүкчөлөр калат. Кааласаңыздар сүзгүч менен сүзүп койсоңуздар дагы болот. Эми кыздар, 2 идишти даярдап алдык. Буга тоңдурулган музчаларды салабыз. Муздарды салып алгандан кийин каалооңузга жараша мен киви кошуп койдум. Кивини койсоңуздар болот, кошпой койсоңуз дагы болот. Жанагы туралган лаймды, жанагы эзилип даярдалган соусубузду куйдук. Андан кийин миятанын жалбыракчаларын салабыз. Миятанын жалбыракчаларын салгандан кийин К+ куйдум. Мен кыздар К+ колдондум. Ачыгын эле айтып коеюн. Кааласаңыздар спрайт колдонсоңуздар да болот. Буга чейин спрайт да колдонуп жүргөнмүн. Спрайт дагы өзүнчө бир сонун болот. Бирок өтө деле айырмасы жок. Азыр куюп алгандан кийин бир сыйра алаштырып коебуз. Ошону менен кыздар, суусундугубуз дагы даяр болуп калды. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Аябай сонун даам. Бул суусундук көбүнчө кафелерде даярдалат. Азыр жайдын ысыктуу аптабында үй-бүлөңүздөргө жасап, үй-бүлөңүздөрдү кубандыңыздар. Бул суусундукту кыздар мен жолдошумдан үйрөнгөнмүн. Жасап көрүп группага жазганды унутпаңыздар кыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.